9 февраль күнү дал ушул автоунаалардын терезесин алмаштыруучу жана башка тетиктерин алмаштыруучу жайда чоң өрт кырсыгы болгон. Тилсиз жоо саат 3-төр чамасында башталган деген божомолдор айтылууда жана бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай бир 10го жакын автоунаа толугу менен күйүп кеткен. Андан тышкары Өлкө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери дээрлик 1,5 сааттан бери бул тилсиз жоону басуунун аракетин көрүп, азыр басып калган убагы бул жака биздин санабыбыз боюнча эле 5 автоунаа ушул өрттү өчүрүү үчүн тартылган. Жогоруда белгилеп өткөндөй, борборубуздагы Юсуп Абдрахманов көчөсүндө жайгашкан Малярка КЖ техникалык тейлөө станциясынын болжол менен 630 чарчы метри жана ичинде 8 жеңил автоунаа күйүп кетти. Күйгөн автоунааларга токтоло турган болсок, Toyota Wish, Lexus 470, Toyota Senos, Lexus 350, BMW 34, BMW 39, Mercedes-Benz 124, Volkswagen Golf 3 унаалары. Бактыга жараша каза болгон адамдар жок. Бирок 1994-жылы туулган жаран түтүнгө ууланып ооруканага жеткирилген. Абалы азыркы тапта канааттандырарлык. Жерине тез жардам кызматкерлеринен 2 топ, рейд мекемесинен 1 топ, Бишкек жашылдандыруу муниципалдык ишканасынан 1 суу ташуучу унаа, Ички иштер министрлигинен 39 кызматкер тартылган. Азыркы тапта өрттүн себептери ачыктала элек. Эми жалпы эсепке кайрылсак, 2019-жылы өлкө аймагы боюнча 3955 өрт кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 65 адам жабыркап, 50 адам каза тапкан. Өрттөн болгон материалдык чыгымдар 855 миллион сомду түзөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги төмөнкү эрежелерди сактоону эскертет. От жагуучу мезгилге чейин мештерди жана морлорду чаңдан жана көөдөн тазалоо керек. Бузук мештерди жана морлорду колдонбогула. Бузук электр орнотмолорун колдонбогула. Колго жазалган жылытуучу электр приборлорун колдонбогула. Күйүүчү майларды чатырда, жер төлөөдө жана тепкичтердиги аянтчада сактабагыла. Балдарды кароосуз калтырбагыла. Күйүп турган тиричилик буюмдарын, радио телеаппаратураларын, газ плиталарын кароосуз таштабагыла. Электр жылыткычтарын күйүүчү буюмдарга жакын орнотпогула. Тамеки чегүүдө өрт коопсуздугун эске алыңыз. Жаңырган жылдын башы менен эле 2 келиндин өлүмү коомчулукка дүрбөлөң салды. Буга карата үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча иштер да күчөтүлдү. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандардын басымдуу бөлүгү жумушсуздук жана ичкиликтин курмандыгы экендигин Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук камсыздоо кызматынан да белгилешет. Эми биздин статистикабызга алып караганда бул үй бүлөлүк зомбулуктун көпчүлүк пайызы иш жерде иштебей анан ичимдик ичкен жарандардын арасында катталып атат. Былтыркы жылдын статистикасын алып көрсөк, 8000ден ашык үй бүлөлүк зомбулук боюнча фактылар катталган. Анын 6000ден ашыгына коргоо ордерлери берилген. 500ден ашык кылмыш иштери козголуп, тергөө иштери жүргүзүлгөн. Үй бүлөдөгү каргашалуу кырсыктарды алдын алуу үчүн балдардан баштап чоңдорго чейин аймактык милиция, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы, деги эле Ички иштер министрлигинин бул тарамакка тийиштүү кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Маселен, атайын жумалык пландын негизинде мектептерге кызматкерлер барып, окуучулар, ата-энелер менен баарлашып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектер менен иштөө бөлүмү тарабынан бүгүн атайын иш-чара уюштурулган. Ушул Бишкек шаарынын аймагында орун алган жаңы конуштардагы атайын орто билим берүүчү жана жалпы билим берүүчү мекемелердин окуучулары арасында түшүндүрүү жана алдын алуу иштерин уюштуруу. Ушул жаш балдардын арасында зордук зомбулукту болтурбоо деп ошо лекция окуганы келдик. Өзүңөр билгендей, биздин республика боюнча мына мугалимдер биякта отурат.
Бүгүн биз кичине маектешкени келдик. Биз бүгүн эле келбейбиз, график менен келип атабыз ар бир мектепке. Бул өз кезегинде жаш өспүрүмдөр арасында ар кандай кылмыштуулуктун, укук бузуучулуктун, ар кандай жоруктардын жасоосун алдын алуу максатында уюштурулуп, ушунун негизинде бүгүн биз Бишкек шаарынын Акбоксого жаңы конушунун номер 81 орто мектебинде келип, бул жердеги окуучулар менен баарлашып, ошол эле учурда алдын алуу маектешүүлөрүн жана атайын укуктук маанидеги алдын алуу окууларын уюштурдук. Бул жаатта аялдар менен балдардын укугун коргоо боюнча дагы уюмдар бар. Бирок ага карабастан жогоруда белгилеп өткөндөй 2 келиндин ур токмокко кабылып каза болгону өкүндүрөт. Баса бул факты боюнча Ички иштер министрлиги тийиштүү материалдарды дайындап, тийиштүү жактар кармалып, сотко чейинки өндүрүштүк иштери башталгандыгын маалымдады. Анан эми баягы ошол болгон фактылар боюнча ал жерде ошол фактыга шектүү болгон жарандар кармалган, соттун чечими менен камакка алынган, азыркы мезгилдерде тергөө иштери жүрүп атат. Бишкек шаары патрулдук милиция кызматкерлери экипажга тиешелүү аймакты аралап, коопсуздук жагдайын карашууда. Ону менен катар Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин 31-беренесинин 8-бөлүмүнүн негизинде коопсуз шаар долбоорунун алкагында 10дон ашык жол эрежесин бузган автоунаалар менен автоунааларды мындай гаджеттин жардамы менен аныктап, чара колдонушууда. Эмне себептен сиз жол бузууга байланыштуу сурабыңызды төлөбөсөң, автоунааны башкарып бересиз. 12 штрафтан ашыгыраак экен штрафыңыз. Мен андан кийин мен штрафка илингем эмес. Өзүңүз билесиз да, 31-беренеде жазылып турат. Штрафтарды убагында төлөш керек. Жана төлөбөгөн учурда сиздин автоунааңызды биз убактылуу токтотуучу жайга алып барууга мажбур болобуз. Сиздин айдоочулук көлүктөн автоунааңыздын документин көргөзбөсүзбү? Байкал 175. Жана биз менен биргеликте убактылуу токтотуучу жайга өзүңүздүн автоунааңыздын алып барып бересизби? Жолдош инспектор, сиз жанына отуруп алыңыз. Бул айдоочуну убактылуу токтотуучу мекемеге алып барабыз. Бул айдоочу сиз өзүңүздөр байкагандай коопсуз шаар деген атайын аныктоочу планшеттер коет биздин тилмен айтканда. Штрафтары көп болгондугуна байланыштуу бул айдоочу азыр убактылуу токтотуучу жайга автоунаасы коюлат. Эртең же бул айдоочуга керектүү убакытта барып, ошол бузуулар боюнча штрафтарын төлөп, айыптарын төлөп, өзүнүн автоунаасын чыгарып алат. Мына өзүңүз байкап тургандай, өзүңүз мына тозулдуңуз, Кыргыз Республикасында 5 кодекс киргизилген. Эң башкалардын бири мына могу бузуулар жөнүндө кодекс деген бар. Мына азыр мен сиздин өзүңүздүн сизди убактылуучу токтотуучуга жайга токтотулуп аткан эң биринчи себептерин мен сизге окуп берейин. Ошонун негизинде сиз дагы тыянак чыгарыңыз да. Мына бул 31-берене транспорт каражаттарын башкаруудан четтетүү деген бар. Бөлүм 1. Мунун ичинен мына 8-бөлүмдө окусаңыз болот. Ушул кодекстин 19-главасында каралган бузуулар болгон учурда ушул кодекстин 342-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленгендей айып пулдарды төлөө мөөнөтү бузулса дейт. Мына сиз өзүңүз байкагандай мына безопасный город деген бар. Ошол планшетте сиздин нарушенияларыңыз 10дон ашык болгондуктан жана анын ичинен бирөөсү убагында жеткирилген. Бирок сиз аны билбестиктенби же билиппи же ошол убакта сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болбой калганбы, төлөнбөй калыптыр. Сиз ушул өзүңүзгө коюлуп аткан айып менен макулсузбу? Ошонун негизинде сизге адым материал түзүп берип коелу, протокол мындайча айтканда. Жүрүңүз, бияка өтүп алыңыз. Инспекторлор айдоочуга бардык жагдайды түшүндүрдү да, ага айып кагазын жазууга өттү. Копия берүү. Бизге
Мына документтериңиз. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Патрульдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери жол жүрүп бара жатып эле коопсуз шаар долбоорунун негизинде ондон ашык жол эрежесин бускан автоунааларды тактап, дал ушундай чара колдонуп жатышат. Эгерде сиздин автоунааңызда дагы ондон ашык жол эрежесин бузуу болсо, жакшыраагы төлөп койгонуңуз оң болот. Эгерде төлөбөсөңүз, дал ушундай чара колдонулуп калышы толук мүмкүн. Мына өзүңөр азыр байкап тургандай, коопсуз шаар деген бул атайын бизге белгиленген атайын курал жарак. Ушул планшеттин жардамы менен биз мына өзүңүз байкагандай, могу Subaru үлгүсүндөгү автоунаанын нарушенияларын байкадык. Бул автоунаага тиешелүү, мына өзүңүз караңыздар. 7 штраф бар экен. 7 штраф бар экен. Бул айдоочу өзүнө тиешелүү штрафтарды төлөгөндүгүнө байланыштуу токтотулат. Водитель автомашины Subaru 718. Принять направо, остановиться. Азыр айдоочудан сурайлы, эмне себептен өзүнө тиешелүү штрафтарды төлөбөгөндүгү боюнча. Саламатсыз, Праш Шалтабаев. Сизди токтотуунун себеби коопсуз шаар деген өзүңүз билгендей нарушениялары көп автоунааларды биз планшеттин жардамы менен табабыз. Мына өзүңүздүн ушул сиздин автоунаага тиешелүү 7 нарушенияңыз бар экен. Ушул штрафтарды эмне себептен төлөбөй жүрөсүз? Жана анын убакты төлөө убактысын өткөрүп жибердиңиз. Автоунааңыздан түшүп болсо, мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Азыр кандай эме колдонуусун чара? Азыр сизге бузуулар кодекси боюнча сиздин автоунааңыз убактылуу токтотуучу жайга токтотулат. Эртең өзүңүздүн мүмкүнчүлүгүңүз болсо жана убактыңыз болсо, УПСМге келип такташып алсаңыз болот. Отдел мониторинга деп коет. Азыр полигон эме кишине көп саксаң. Полигонда Документтериңизди берип коесузбу? Ушул Умар, ушул сизге тиешелүү штрафтарды эмне себептен төлөбөй калдыңыз жана убакыттарын өткөрүп жибердиңиз? Жок, бул машина деген мага оформлен эмес көрсөтчү. Анан мен мисалы үчүн толук жооп бере албайм да. Бул жагынан бул Азыр нарушение этип эле келет да, мага негизи деген азыр сен дальнейший действиең бар. Штрафсаң обязательно апаруу же дагы бир штраф жазып бересиң эртең барып. Жок, биз азыр сизге автоунааңызды стоянкага коюп, сизге айдын протокол түзүп беребиз. Кетсем болбойт. Үйүңүзгө кетесиз? Жок, эме үчүн машина мененчи. Дагы үстүнө дагы штраф жазсам эртең барып ээси менен сүйлөшүп дегендечи. Эмес, машинаны айдап ал, мен жанына отуруп алайын, Сиз өзүңүз эле айдап алыңыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, могу менин колумдагы китеп Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндөгү кодекси. Бул автоунааны патрулдук милиция башкармалыгынын кызматкерлери дагы жанагы жогорудагы автоунаа сыяктуу эле дал ушул китептин негизинде дал ушул авто айып токтотуш жайына алып келишти. Бул автоунаанын инспекторлор тактаганда 7 айыбы бар экен, төлөмөр айыбы. Ал ошо айыптарды убактысы өтүп кеткен. Ал буга чейин ал айыптарды төлөбөй келген. Баса белгилей кетчү жагдай, бул автоунааларды кармоо учурунда түзүлгөн протоколдорго айып төлөнбөйт. Жөнөкөйлөтүп айтканда, төлөмөр айдоочу айыптарын төлөөсү үчүн дал ушундай чара колдонуу каралган. Эске сала турган болсок, үстүбүздөгү жылдын 16-январ күнү өлкө башчы айыптарды төмөндөтүү боюнча мыйзамга кол койгон. Мындан улам адам өмүрүнө өтө коркунуч келбеген 7 жол эрежесинин айып пулдары 3 000 сомдон 1000 сомго чейин арзандады.